Ош шаарындагы май куюучу жайдын жарылуусу кала тургундарын сестентти. Шаар бийлигини бул багытта кыймылга келтирди. Анткени экинчи борбор каланын ичинде 40тан ашуун бензин куюучу бекеттин жанында калк жыш жайгашып, аларга кооптулук жаратып келген. Ал тургай жашоочулар аларды шаардын четине көчүрүү боюнча өтүнүч да берип келиштир. 20 март күнү Ош шаарындагы Курманжандаткан кичи районундагы май куюучу жайдан ири өрт чыгып, андан 3 адам жабыркаган. Аталган жай калктуу конуштарга кескин жакын жайгашкандыктан жака белине жашаган тургундарга кооптулук жараткан. Мындан улам ага тиешелүү тараптын кезинде чара көрбөгөнү жашоочуларды нааразылантты. Бирде болбосо бирде бул жарылыш керек эле да. Буга окшогон жакын заправкалар үйлөрдүн жанында өтө көп, шаардын ичинде. Ошолордун безопасность жанагы эмелерин ким карайт? Анда адамдар коопсуз жактын караш керек, обязательно. Будан кийин эмес, бүгүндөн баштап буга чейин да караш керек эле да. Каралбай калып кетти. Ош шаарында бул сыяктуу калк тыгыз жайгашкан жайда ишмердүүлүгүн жүргүзүп жаткан май куюучу жайлардын саны арбын. Шаар башчысы май куюучу бекеттердин мыйзамдуулугу текшерилет деди. Бирок жашоочулар аларды текшерип отурбай, тезден каланын четине чыгаруу зарылдыгын айтышат. Мамлекеттин биринчи байлыгы эли өз эли деп айтылат өз негизичи, бирок бизде андай эмес да. Элге такыр кам көрүү деген жок. Эл бийликке келгенден кийин элди унутуп эле калышат да. Буларды сөзсүз эле жылдырыш керек да. Жылдырбаса такыры эми сөз бир жарылып кетип, анан 5-6 адам Кудай сактасын бирдемке болгондон кийин кыймылдагандан көрө алдын алган жакшы да. Ош шаарынын кире беришиндеги бул 12 көп кабаттуу үйдүн жанында бир эмес 3 май куюучу жай орун алган. Анын жанында соода түйүндөрү, коомдук тамактануучу жайлар жана бир нече көп кабаттуу үйлөр жайгашкан. Мунун жанында мындан сырткары тынымсыз автоунаа кыймылдагы жүрүп турат. Мындан улам аталган жайды коопсуз деп айтууга болбойт. Бул сыяктуу көп кабаттуу үйлөрдүн жанында жайгашкан май куюучу жайлар Ош шаарынын ичинде көп эле жайгашкан. Алсак Нурзаман аталышындагы турак жай менен. Бул бензин сатуучу станциянын аралыгы ченемдеги 50 метр эмес, 30 метрге да жетпейт. Бирок экотехинспекция аларга архитектура рухсат берген десе, шаардык архитектура башчысы эки объектин тең мыйзамдуу деп салды. Бирок анын эмненин негизинде айтканына так жообу жок. Ал эми биз болсо бүгүнкү күндөгү ошол Нурзаман комплексинин кандай курулгандыгы, качан курулган, кандай согласование болгон ошо жөнүндө биз так маалымат беребиз да. Службалар менен макулдаштырылган. Ооба. Биздин убакта курулган. Суроо келбей калып атабы ошондо кайра эле ошол суроого эле бир элге түшүнүктүү эле кылып берип койсоңуз эле болот. Эми мен колумда азыр иш кагаздары жок. Мен колумда иш кагаздарын көтөрүп, бардыгын тактап, андан кийин маалымат берейин. Жок, эми азыр мен жетекчи болуп турганда так каралган, согласованиялардан маалымат, согласованиядан өткөн. Эми мен азыр колумда так маалымат корутундулары жок болгондугуна байланыштуу азыр мен иш кагаздарды көтөрүп туруп айтып берсем так маалымат. Бүгүнкү күндө Ош шаарында жалпы 44 май куюучу жай болсо, алардын дээрлик жарымы тиешелүү талапка жооп бербейт. Экологиялык жана техникалык коопсуздук инспекция аларга айып салып эскертүү берген, бирок жыйынтык болгон эмес. Ал эми кала башчысы Талгабек Сарыбашев эми мындан ары шаар ичинде май куюучу бекет курулбайт деп убада кылууда. Ишкерлерди колдоо боюнча, ишкерлердин баягы ишин токтотуу боюнча биз экономика менен макулдашып турган иш алып барышыбыз керек да. Азыр мен атайын ошол мамлекет кызматтарга айттым, ошол бардыгына предписание бергилеген, убактылуу болсо да токтотуп туруп, анан экономиканы макулдашып туруп, ошол мыйзамсыз курулган автозаправкалардын бардыгын шаардан сыртка алып чыкканга аракет кылабыз да. Анан мындан аркысы шаарга уруксат бербөө боюнча биз атайын буйрук чыгарабыз. Шаардын ичинде нормага туура келбеген заправкаларды куруу боюнча уруксат бербегенге мына атайын буйрук чыгарабыз да. Ошентип акыркы ирет орун алган өрт кырсыгы шаар бийлигин кыймылга келтирип, май куюучу станциялар текшерилмей болду. Бирок мындай иш аракет үчүн сөзсүз бир кырсык болушу керек беле дешет жашоочулар. Белгилей кетсек, 20 мартта май куюучу жайдан чыккан өрт Ошто алгачкы ирет орун алды. Ал эми Кыргызстанда май куюучу жайлардын саны 700дөн ашат. Гүлзада Торобекова, Адлет Нышанбаев, Нур Ньюс.